Бүгін 23 мартта президент Садыр Жапаров Улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алды. Анда 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселелери талкууланды. Улуттук статистика комитети 25 марттан 3 апрелге чейин, айрым аймактарда 23 апрелден 2 майга чейин өткөрүлө турган калкты жана турак жай фондун каттоого толук даяр экени айтылды. Бактыбек Кудайбергеновдун айтымында учурда 28 миңге жакын убактылуу каттоо кызматкери кабыл алынып, алар атайын окуудан өткөрүлдү. Иш-чараны уюштурууга байланышкан бардык каржы маселелери чечилди. Калкты каттоодо биринчи жолу мобилдик тиркеме колдонулуп, электрондук форматта уюлдук телефон же планшет аркылуу да өткөрүлөт. Мамлекет башчы өнөктүк тууралуу элге кеңири маалымдоо иш-чараларын күчөтүүнү, ишке тартылган бардык жетекчилерге эл каттоонун жүрүшүн көз жаздымында калтырбоону, жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткарууну тапшырды. Элди каттоо жана турак жай фонддорун каттоо так болуш керек да. Ошон үчүн баягы сиз түнкү саат 12-ден баштап аэропорттордон каттоо жүргүзөбүз деп атпайсыздар. Ошондо элдер баягы кээ бирөө маалыматы жок болуп калып, ошолор баягы туура эмес түшүнүп, башкача иштер болуп кетпеш керек да. Ошон үчүн сиз бүгүн баарын азыр ошо пресса аркылуу элге жеткирип коюшуңуз керек так маалыматты. Түшүндүм. Дагы кандай проблемалар бар? Проблема жок. Бардык бизге керектүү, айтпайм, эң негизгиси финансылык маселеси чечилген. Окууларды бүт өткөрүп алдык. 28 миң кишини окуттук. Баарын жерлерде. Кызматкерлер жетиштүү бар, жетиштүү. Жакшы.